Бишкек эркин экономикалык аймагында өндүрүштүн саны көбөйүүдө. Аталган аймакта бүгүнкү күндө курулуш материалдарынан тартып, күнүмдүк турмушка керектелүүчү буюмдар чыгарылууда. Эгемендүүлүктүн 34 жылдыгына карата ачылган 67 ишкананын 7си ушул аймакта жайгашкан. Алардын бири ашканага керектүү кездемеден жасалган сүлгү майлыктарды чыгарган ишкана. Бул жерде даярдалган өндүрүш таңгакталып, кошуна өлкөлөргө дагы экспорттолууда. Жакында ишке кирген дагы бир ишканада ашканага керектүү кагаз майлыктар чыгарылып, сатыкка даярдалган. Азыркы тапта эркин экономикалык аймактын ичинде 300дөн ашуун ишкана катталган. Алардын 200дөйү өндүрүш менен алектенүүдө. Алдыда экономикалык аймактын ичиндеги бош турган өндүрүш аянтына инвесторлорду тартуу боюнча иштер уланмакчы. Кудай буйруса, булардын бардыгын ишин шарттарды түзүп берип, бизде ошол жанагы улуттук агенттиктин жанагы саясатын, бул эркин экономикалык зоналын саясатын алып баруу орган катары бүгүнкү күндө ошол бир топ маселелерди жана коллектив менен жолукканда да коюшту. Биз бул маселелерди карап чыгып, буларга шарттарды жакшыраак түзүп берүү боюнча иштерди мындайчасына иштеп чыгабыз. Эркин экономикалык аймактын ичинде өлкөнүн рыногун камсыздап, экспортко бет алган ишканалар бар. Алардын бири полимер боекторун чыгарган өндүрүш. Буга чейин мындай полимер боектор өлкөгө Кытай жана Түркиядан импорттолуп келген. Эми ата мекенде чыгарылган бул өндүрүш чет өлкөгө дагы экспорттолмокчу. Мындан тышкары бул аймакта өлкөдөгү тигүү цехтерин жип менен камсыздаган ишкана дагы ийгиликтүү иштөөдө. 2 жылдын жыйынтыгы менен Бишкек эркин экономикалык аймагына жалпы 2,5 миллиард сомдон ашык инвестиция тартылган. Учурда 4000ден ашык адам жумуш орду менен камсыз болгон. Бишкек эркин экономикалык аймагы СЭС Бишкек деп коебуз. Бул 3 территориядан турат. 3 территорияда толугу менен 300 гектардай биздин жерибиз бар. Анын ичинде 300 субъект регистрация алган. 2 жылдын жыйынтыгы боюнча биз 2,5 миллиард сомдун тегерегинде түзмө-түз тикелей инвестиция бияка алып келдик. Биздин ишкерлер менен чогуу. Жана 2 жылдын ичинде СЭС Бишкектин резиденттери толугу менен 5,5 миллиард сомдун тегерегинде бюджетке каражат төгүп берди. Биякта күнүндө 4000 кишиге чейин ишкерлер иштейт, жумуш орду менен камсызданган. Анан биздин сыймыктанган дагы бир аябай чоң бир знаменателибиз бар. Бул 30 жылдан бери эң биринчи жолу өндүрүштөн, жалгыз гана өндүрүштүн выручкасы бир айда 1 миллиард сомдон ашты. Эркин экономикалык аймакта өндүрүштөр кеңейип, жумуш ордундары көбөйүүдө. Алдыда ишкерлерге ыңгайлуу шарттарды түзүп, инвестиция тартуу боюнча иштер улантылмакчы. Бакберди Баязбеков, Бекзат Машрапов, ЛТР, Бишкек.